Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Ошо өзүңүздөр көбө болуп жаткандай, чындап эле ошо күн өткөн сайын адамзаттын оор акыбалы, табигый кырсыктар, адамзаттын ар кандай бир оорунун көбөйүшү аты жөнү аныкталбаган. Улуттар аралык үй бүлөлүк пикир келишпестиктер бул ушу өткөл ылгоонун ачык белгилери болуп саналат. Демек, бул эмне деген өткөл ылгоо? Адам көптөгөн эволюцияны басып өтүп жаңы доордо. Эми ошол мурун аял эркек деген жашоону жашап келипиз. Мына сүрөттө көрүнгөндөй ошо аял эркек деген жашоону. Ак кара, иньян, улут, дин деп ошо ак караны жашап өтүп келген экенбиз дагы. Эми арбайлык, периштелик эволюцияга көтөрүлүшүбүз керек болуп атат. Ошого өтүшүбүз керек болуп атат. Мына ошол өткөл ылгоо мезгилде дегенибиздин себеби ушул бир этап бүтүп, эми ошо теңир этап, адам этап дегенге адам өтүш керек. Ошол кезде анан ылгоо өткөл болуп атат. 21 кылымда адам ойлоп чыккан мыйзам, саясат, каражат, ойлоп чыккан акыл менен, көз менен техника, көз караш калдырган же окумуштуулардын тапкан илим билимдери кызматын өзгөртөт. Же болбосо ошо адам ойлоп чыккан мыйзам ажал, азап болот дагы, теңирдин мыйзамы канат болот жаңы доордо. Кудайдын буйругусуз куурайдын башы сынбайт. Кудайдын буйругусуз 40 жыл кыямат согуш болсо дагы ошол жерде кумурсканын буту сынбайт демекчи. Кудайдын буйругу менен кыргыз жергесине илим, аян, кабар, сунуш, тапшырма, план, проекти, программа түштү. Бир эле адамга эмес, көп адамга алып, ачып, окуп көргөндө бирин бири боеп, бирин бири толуктап, бирин бири коштоп, кооздоп атат. Чындап эле бүгүнкү күндө ошо адамзат өскөн жок, өнгөн жок, тетирсинче кыйрады. Адамзат кырсыкты, аң сезим ылдыйлады, өскөн жок, өнүгүү болгон жок, кыйрады. Каражат деппи, күнүмдүк жашоо деппи, көз караш деппи алдырып, эң башкысы ошо улуулугун, касиетин жоготту. Касиети кырсыкты, каражат деп. Мына ушинтип жөнөкөйлөшүп келгенде башатта табият бейиш болуп жаралып, адам жаратуучу болуп жаралган. Башатта, мисалы бир төрдү, бир жайлоонун башатын алалы, бир исте, журтта. Анан ылдыйлаган кезде анан ушу көз караш калдырып пендечиликке айланды. Пендеге айланганда анан диндер түштү. Кудай динин жөнөттү, пайгамбарын дайындады, көкүрөгүнө салды, көрүнүш берди, аян кабар берди. Айтор кызматы менен ошол чөйрөнү агартты. Дин келип алып анан ошол ыйман, сыйын, чокун, ак жол, Кудай деди. Адам дагы адашты, бийлик, байлык ошентип отуруп адамдын жашасай бою кыскарды. Эми ошондон кайтып, азыркы бул илимдин максаты ошондон чыгып, азыр кайра башатка кайтуу, жаратуучулукка жетүү. Бул табигый илим өтө татаал, көп кырынан чечмелегенге туура келет. Көп кырынан адамды ынандырганга, ишендиргенге туура келет.
көп кырынан өзүң чечмелеп, өзүңдү жазаганга туура келет, өзүңдү тааныганга туура келет. Ошондо мындай жөнөкөйлөштүрсөк болот. Мисалга, ушу аял эркек доорунда, ушу бүгүнкү күнгө чейин эволюция убагында мынабу турпатты телону, элести, корпусту асмандан ушу жан келип, же эркек, же аял болуп кызмат кылып, 60 70 же согушка чейинби, кыскасы жашап, анын жаны ааламга кеткенде дене досу өлгөн. Дене мусорго айланып кетти. Дене жок эле нерсе. Мына эми адам баласы жердин тардыгынан индиялыктар өрттөп ийет телону. Тибеттиктер кушка берет. Жергенен адамдар куртка берет жерге, мисалга. Караңыз, ошондо тело бул мусор эле болуп келген. Бир кызмат эле аткарып келди. Жан аял же эркек деген жанды кийип аткарган мурунку доордо. Эми азыр жаратуучулук өттөп атканыбыз ушу азыр ааламдан периште, арбай, инопланетян деген жандар түштү. Арбай эмес ал. Аял эркек эмес азыркы жан. Азыр ошо аял эркектен чык деп мына могу сүрөттө көрсөтүлүп аткандай, азыр жаныбызды ушу энергия кийди. Энергия өзү жан, өзү нур турбайбы? Эми ошо энергия өзү бул периштелер, же болбосо ушу аалам ээлери жерге түштү деп атабыз. Инопланетяндар, арбайлар көрүнүп атат, багыт берип атат, бата чыгарып атат, мисалы ата жолдорунда. Мына эми ошол ал жан эле турбайбы? Бирок агарган, бийик түшүнүктөгү жан. Мына ошо кийди. Эми ошол жан арбай сени кийгенден сен эми арбайлык сыпатка өт. Улуу ак периште кийди дейли. Периштелик сыпатка өт. Мына азыр ушул болуп атат. Анан алар жаратуучу экен, алар бата берет экен, алар багыт берет экен. Алар ушу улуулукка өт деп атыптыр. Мына ошентип мынабу корпусту азыр ошол мурун аял эркек кийген болсо, азыр ушул эле өлбөй туруп адамды периште арбай кийди деп түшүнсөк туура болот. Ошондо периште арбай кийгенде биз ошо ролду аткарышыбыз керек да. Эгер аны аткара албасак, жаратуучулукту билбесек, же болбосо улуу кыргыз, улуунун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагаласын деген улагасында калат демекчи. Азыр улуулугубузду аткарбасак, анда аял эркек эле эски түшүнүк менен мен жесириммен, жетиммин, мен байкушмун деп эле эки көзгө алдырып эле жүрө берсек, анда телобуз мурункудай эле мусорго айланып кетет, өлүп калат. Улуулук өтсөк, ошо периштелик сыпатка, арбайлык сыпатка, анан ошо кызматты кылсак, демек турпат сакталып калат. Ааламдык билдирүүдө так берилет. Ушу өзүңдү бош, эркин алып жүр. Кысылба, кыжаалат болбо деп. Эмнеге дегенде ошол убакта багындыруучу энергия келет. Же болбосо ушу улуу рахаттан деп, ошо денеңерди бошотуп койгула деп аткан, ошол бош кармагыла, ар дайым ошону боштондукту пир туткула деп. Ушу денеңизди деле мына азыр ушу эфир убагында дагы бош алып отуруңуз. Ошо бош алып отурган кезде мына энергияга толгон, же болбосо ушу адамдын, Арстан Алай Абдулдаевдин турпатын чоң энергия кийген. Мына адам ата, ал бир жан экен асманда. Анан ошо мурун караан болсо, Арстан Алайга илим өтүп, Арстан Алай агаргандан кийин адам ата жарам болуп Арстан Алайды кийди. Эми ал чоң энергия болгондон кийин ал мынтип сүйлөп аткан кезде оозунан, сөзүнөн, оюнан, көзүнөн энергия чыгып, анан адамдар эстеп, жеңилдеп, айыгып атпайбы? Демек Арстан Алайдын корпусу мурункудай эркек эмес, мурункудай пенде эмес. Ошо адам атанын корпусун ишин аткарып атат. Адамзат үчүн кам көрүп атат мына бүгүнкү күндө. Адамзатты кантип сактап калабыз? Адамзатты кыргыз бир багыт бериш керек эле. Кыргыздын энергиясы иштеш керек эле. Дүйнө дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет эле деп мына ушуну иштеп атат Арстан Алай. Көрдүңүзбү? Адамзатты ойлоп атат, табиятты, ааламды жалпы. Мына ошентип сиздин дагы турпатыңыз аман калыш үчүн азыр
Мурунку ролуңуз аял эркек болуптур. Азыркы ролуңуз ошол жан кийиптир, энергия кийиптир. Эми ушу улуу кызматты кыла салсаңыз, ошо периштелик кызматты, арбайлык кызматты кыла салсаңыз, денеңиз демек мусор болбойт. Эгер эскиче эле эмоция деле көз карашка алдырып жашай берсеңиз, анда кызылгандуулук менен акыл калдырып, майда пас түшүнүк менен жашай берсеңиз, анда денеңиз химия жүрүп кетет деп берилет. Жарылат деп, ал эми энергия экен да. Ошондуктан мына ушундай түшүнсөңүздөр туура болот. Ошо өзүңүздөрдү бош кармап, абдан ушу сиз мынтип билинбеген менен кысылып аласыз, ички болгон клеткаңыз кызылат. Бир нерсе кызылып калса, бир жагы көп чыгат, бир жагына жел өтпөй калат, бир жагына кан чуркабай калат. Ансагандай ошол кысылуудан, кыжаалатчылыктан ошо кара куш мээлишке түшпөй калат. Кысылуу, кыжаалатчылыктан аң сезим жардаланат. Кысылуу, кыжаалатчылыктан адам карыйт, ооруйт, энергия чуркабай калат. Азыр нурдануунун мезгили. Кысылуу, кыжаалатчылыктан көзүңүз, зренияңыз начарлайт. Кысылуу, кыжаалатчылыктан улуу сөздү уят жок. Эркек балдар ушу эркектик милдетин да аткара албай калат. Себеби ал деле ошол каны менен чуркайт өзү. Мына караңыз, бүт эле ошо кысылуудан, ошол кызылгандуулуктан, ошондуктан өзүңөрдү өтө эркиндик, өтө боштондукту пир тутуп жашагыла. Мындай эле денеңди бошот. Машина айдап баратасың, оокат кылып атасыңбы? Эң мунун чоң варианты ошо өзүңдү өтө эркин сезгенде, көңүлүң көкмө экендиктей тынч турганда сага багындыруучу энергиялар келип жайгашат. Мана ошонун багындыруучу энергия сиз сүйлөп аткан кезден ошентип энергия өтүп берет. Багындыруучу улуу күчтөр сизге иштеп берет. Ошо багындыруучу күчтөр менен анан дүйнөнү тегеретип тегиздейбиз. Эгер мындай касиет берилбесе, кантип кыргыз дүйнөнү башкарат? Кантип ааламдык илимди коргоп чыгат? Кантип адамзатты ааламдык түшүнүккө өткөрөт? Ошондуктан сиздерге энергия отуруш керек. Өтө боштондукту пир тутуп, буту колуңуздар чымырайт ушул кезде. Ар бир адам энергиялуу, ар бир адам касиеттүү. Ушуну билиңиздер. Өткөндө бирөө суроо кылып атат ушу WhatsApp'тан. Адамдын баары касиеттүү, биз талашып атабыз. Кээ бир адам эле касиеттүү деп. Жок, ар бир адам касиеттүү. Ар бир адамдын оорду бар. Мисалы, могу турпатта ар бир клетканын оорду бар да. Баары бул муундун дагы, баш бармактын дагы, сөөмөйдүн дагы, ар бир клетканын өзүнүн оорду бар сыяктуу, ар бир адамдын да оорду бар. Мейли баш боло албастыр, бирок өз ролун аткара алат. Кандайдыр бир деңгээлде энергия касиети бар. Ошол касиетиңиздер калыптанат. Ушул ааламдык сабак убагында качкан касиетиңиздер келет. Анан ушу улуулук сыпатка калыптанасыздар. Касиет ыйгарылат. Көзгө көрүнбөгөн бионур энергия аркылуу пенде кутучаңызга операция болот. Операция кадимкидей эле оор айыгат. Көзгө көрүнбөгөн энергия, нурлар, сырлар берилет. Себеби энергияга толгон адам мээрим төгүп, ошо энергия аркылуу сиздерди калыптандырып, касиет ыйгарып, операция кылып атат. Жакшы түшүнүп алыңыздар. Бул өтө чоң формуланын, методиканын бири ушул. Пенде ааламда ошол адам кайтыш болгондо, же болбосо ошо өлгөндө баланча кем кайтыш болду дегендей келген жан асманга, мурун аял эркек эле болуп келген асмандан. Ал кеткенде дене мусорго айланат. Турпат, тан. Азыр сиздер аял эркекмин деп пендече жашай берсеңиздер да оордун талабын билбей. Телоңуздар күйүп кетет. Ошон үчүн жана рак, шишик, бисик, жара деген оордун пайда болушу ушул. Ошондуктан анатомия, астрологиянын ролун аткарыш керек. Мына, Кудайдан буйруп,
деп бир апама айтып атат. Кудай берерин унутпаса ушу экен да дейт. Мен кубанып атам дейт. Бир күнү ошо алма терип, арманы кагаз короп яшикке салчубуз дейт. Ошентип кагаз короп атсам, бир өлбөстүк деген теманы таап алсам, ошо сиз экенсиз дейт. Ошо айрылган кагаздан таап окуп, калганын күтүп, анан сизге таанып келбедимби дейт. Анысы кандай эле мына мен сүйлөп аткан кезде ошо Алла энергиясы менен сиздерди айыктырып атат. Же ата бабанын арбайы духуңарды көтөрүп атат, же бийиктетип атат. Ошол сыңары сиз менин анатомиям астрологиянын ролун аткарып атат. Мына мен сүйлөп атканда баягы мына көп адамдар ыраазычылык айтат го, больница бирөө айтып атат ошо. Апамды чыгарып койду деле киши болбойт деп. Сиздин эфирди көрүп атып басып калды деп. Көп ошо карайлап эле көлдө бир апа чалып атат. Үйдүн бурчунда калдым эле, сиздин эфирди көрүп атып ошо айыктым деп. Көрдүңүзбү? Ошо Кудайдан тилегениңиздерди жөн эле жерден таап алып атасыздар. Анткени көктөгү нерсе жерге түшүп алды. Ал адамды кийип алды. Сизди да бир энергия кийип атат. Сиз ошо энергияны кабыл албай атасыз, киргизе албай атасыз. Баягы эле эски түшүнүк менен жашап атасыз. Ошон үчүн энергия сизди энергия касиет да. Түнүңүздүн тынчын жоюп, күнүмдүк ырыскыны жоюп аткан. Тентиретип атат. Эми ушул корпусту азыр асмандан 7-6-5 бийик дүйнө ээлери келип кийди деп элестетиңиз. Анан ошол кызматты кылышыңыз керек. Же болбосо мына кыз да жүрүп туруп бир күнү кубулат, келин болот, эне болот, жары болот. Бирөөгө журт болот, бирөөгө келгин энергия болот, келин болот. Ак жоллук дегенде ак жолтой болот. Кубулуп кетти. Ал башка кызматты аткарып атпайбы? Эне болуп, эрге да эне болуп, балага да эне болуп, бир журтка, бир үй бүлөгө тирек болуп, жөлөк болуп, бирөөгө абысын болуп, кубулуп башка кызматты аткаргандай, биздин корпустагы азыр жаңы доордо ичтеги жан алмашкандан кийин башка кызматка өтүш керек. Эгер ал кызматты аткара албасак, анда күйүп кетебиз. Келин деле ал жерде ордун таппаса, табыгы мыйзамы болбосо, тартиби болбосо, аң сезими болбосо, ал да күйүп кетет да. Мына ошол сыңары, урматтуу улуу журтум, жаратуучулук деген ушул. Мына жаратуучулук. Арыстан Алайдын анатомиясы астрологиянын ордун аткарат деп берилет. Мына мен сүйлөп атканда тобо ыраазымын мен. Ушу деңгээлим өскөнүнө, энергиянын калыптанганына, элди калыптандырып баратканыма. Үй бүлөбүз менен оңолуп атабыз деген үй бүлөлөр бар. Ыраазычылыгын айтып, китеп сурап, келе албаса дагы. Демек, астрологиянын ролун анатомиям аткарып атат. Ошо энергия өтүп атат, эң башкысы аба аркылуу. Кудайдан сиз минтип тилесеңиз, мынча өсмөк эмессиз да. Кудай сизди өлбөстүк өткөрө албайт эле да, асманды карап тилене берсеңиз. Кудай сиздин ден соолугуңузду оңдоп койбойт эле да, мына улуу түшүнүк аркылуу сиздин ошо энергия аркылуу ошо анатомиясы, астрологиянын ролун аткарган адам катары сиздин ден соолугуңуз чыңалып атат. Бул көз көрүнө болуп атпайбы? Бул факт, живой. Демек, бул корпус, тело башка кызматты алып баратат. Сиз дагы ошол аял эркек деген эски пендечилик түшүнүгүңүздү өчүрүп, азыр ошол улуулук кызматыңызды аткарышыңыз керек. Ошондо анан анатомия астрологиянын ролун аткарып калат деген ошол. Адам күнбаш болот, баш мээси толук иштеп барып. Жаратуучу боекторду бөлүп чыгат. Мына мен сүйлөп атам, ошол энергия иштеп атат. Айгасыз деп атам, ошо иштеп атат. Жеңилдейсиз, операция болот деп атам, ошо иштеп атат, караңызчы. А мурунку менин башым өсүмчүлдүккө, кара өзгөйлүккө, пул табайынга, атаандашууга, арыздашууга эле иштеген. Сиздики деле азыр ошого иштеп атат.
Ал болбогон нерсе экен да, аны үчүн келбеппиз да бул дүйнөгө кызматка. Доордун талабы көрсө, адам жаратуучулукка иштейт. Мына жаратуучулук, мен пендени периштеге айлантып атам. Мендей болбосо дагы кандайдыр бир деңгээл көтөрүлүп калган, менден илим алган агайын, карындаш эжекейлер бар. Өсүп алган, өзүн таанып алган, жаныман калбай ушу бая караанымды кубалап келаткан. Мен кубанып атам мына ошол Манас телевидениясы аркылуу ушунча адамдын өсүп атканын. Мына бул куткаруучу деп коет да. Муну багыт берүүчү деп коет. Муну ааламга өткөрүүчү деп коет. Ошентип сиздер да ушул деңгээлге өтүп барган дүйнөлүк ушу сиздер кандай кутулсаңыздар эски пендечиликтен, оору сыркоодон, дүйнө эли да ошентип кутулуп кеткен атпайбы? Асмандан эчтеке күтпөй эле, сыйынбай эле, кабат таш анан мазардыга барбай эле. Көрдүңүзбү, ошо жаңы доордо адам жаратуучу болбосо жашоонун жеми болот деп аткан ушул. Так берилет, Кудай ордун бир эле адам аткарат деп. Анан ойлонууга туура келет, бул чындыкпы деп. Ал эмне дегенде, ал жөн эле энергия болгон, жан болгон. Кайра так берилет. Бир адамды Кудай кийип алат, дүйнөлүн ал адам кризистен чыгарат, чындыкты аныктап берет деп. Мына мен сиздерди чындыкты аныктап берип атам. Көрдө тозок деле жок, бейиш деле жок. Мурунку жашоо аял эркек болгон. Мурунку жашоо сыйынуу болгон, маселе жок. Ал кезде адам балалуу, баладай болгон. Бая атадан корккондой, ата тагдыр буйругандай. Азыр атанын деңгээлине тең келиш керек болуп атат. Ошого бийик аң сезимге, улуу түшүнүккө жетиш керек болуп атат. Духу бийик болуш керек болуп атат. Мына ошентип отуруп теңирчилик деген доор келди. Же теңир этабына калыптануу, жаратуучулукка жетүү. Мына мен жаратып атам. Көз көрүнө. Корпусту башка жан кийди. Арбай деген. Түркистанга барбай эле, мазарды кыдыртпай эле, палекет пул чогултпай эле, үйдө жып-жылуу үйүңүздө отургузуп алып эле сизди өстүрүп, тазалап, духуңузду көтөрүп, өзүңүздү таанытып атат Абдылдаев. Арстанбек Бейшеналиевич Абдылдаев. Аба. Аша деп чыгат го бир интернетте мисалга. Алмаз Шарченов, Атамбаев. Анысы кандай аба дегенде деле өзү чоң энергия болуп атпайбы? Ташта, отто, сууда аба деп көлдүктөр акесин айтат. Улуу адамды айтат, бийик адамды айтат. Мына карасаңыз, анын сыңарындай кайра так берилет жаңы доордо Кудайды тааныганың асмандан издеп атасыздар го. Бул көктөн буйрулган ыйык адамды тапканың. 20-30 жыл намаз окуп, көрүнгөн жерди басып, кырсыгып келген эжелер келип, бир айда өзүн таанып кетет. Эмоция деле жүргөн турбайбызбы? Өзүбүздү чектеп алган турбайбызбы? Түнү менен рамкага түшүп алган турбайбызбы? Качан айыгам деп эмоцияда жүргөн турбайбызбы? Тетиринчи энергиябыздын баары кеткен турбайбы деп, өздөрүн оңдоп. Ошентип бир энергияны бир адамга берип анан дүйнө айланат да. Мына кыргызчылык түштү. Азыркы бүгүнкү күндө кыргызчылык менен дүйнөнү тегеретип тийгиздейбиз, энергия менен. Ошондо кайра сизсиз. Ушуну элестетиңиз, мага көчүрмө болосуз. Сизден, менден кандай энергия өтүп атат сизге? Сиз дагы эртең өсүп алсаңыз, могу корпусту эскичиликтен чыгарсаңыз, көз караштан, пендечиликтен, каралыктан, аял эркек деген эски түшүнүктөн, эски жашоо, бул алай аял эркек болгон. Азыр ошо арбай сыпат, периште, Кудай сыпат жаратуучулукка өтсөңүз, мына сиздин энергияңыз менен дүйнө тегеренип атат.
тегизделет. Ошондо кырсык эмнеге болот дегенде адам ааламдык кызматын билбесе, аткарбаса Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Улуу атаңдын дайынын сырын билбесең деле сырын ачпайт да. Сен чоңоймойун атаң болгон кебин айтпайт да. Сен санжыраны түшүнүп калсаң, сен бир тарыхка түшүнүп калсаң, сен турмушка түшүнүп калсаң, анан атаң басып өткөн жолун, керек болсо турмушта жаңылыштыгын, апасы мүмкүн өзүнүн апасы мурун бир атасынан башка бир турмушка чыгып келгендигин, ушунун баарын айтып берет. Анысы кандай, сиз Кудайды татаалдаштыра берсеңиз, сизден алыстай берет ал. Ошо атаң сыяктуу. Сен улуулукка өткөн сайын улам Кудай сырын ачып турат. Бактылуулукту издеп атабыз. Ал жердеги жашоо менен рахаттануу эмес. Ал аалам сырын ачуу, Кудайдын купулуна толуу, эки дүйнөнүн ээси болуу бактылуулук. Аалам сырын ачкан сайын бактылуулук күчүнө кирет. Эгер сиз эскиче жашай берсеңиз, күнүгө духуңуз түшүп, эскилик болуп, батпай, эч ким жакпай ушинтип баштайсыз. Ошондуктан мына эфирди калтырбай көрүп, өсүп, кайра изилденип, кайра башка кырын карап турсаңыз, анан сизде жаңылануу болуп, ачылыш болуп, бакыт болуп баштайт. Ушу энергиянын иштегенине мен ыраазымын. Мына ошо эже агайындар чалат. Ушу 1-4 күнү күтөбүз дейт кадимкидей. 1-4 күндө деле атам келчүдөй, апам келчүдөй күтөбүз. Ошо күнү деле бир майрам сыяктуу сезилет дейт. Бул чындык, сиз билбейсиз. Сезим иштеген адамдар ошону чындап күтөт. Өткөндө бирөө жазып атат, ушул эфирди эми аптага 3 жолу койбойсуңар, 2 жолу аз болуп атат дейт. Караңыз, көрдүңүзбү, эми ошондо жаныңызды алып атасыз. Мына, эскичиликтен чыгып өлбөй калсаңыз, жаныңызды албаганда эмнени алдыңыз? Пендечиликтен чыгып периштеге айланып кетсеңиз, жаратуучулукка айланып кетсеңиз, жаныңызды албай эмнени алдыңыз? Мурун кичик жан менен жашап жүргөнсүз. Азыр бийик жанга өтүп атасыз. Мына урматтуу улуу журтум, ошентип кыргызга кут конду деген ошол. Анан ошо кыргыз энергиясы менен, касиети менен дүйнөнү тегерди деп атат бүгүнкү күндө. Ушунча нерсе түшүнгөндөн ал иштейт экен да. Ва доктор деле билсе иштейт да, бир иши жүрөт да. Бардык нерсени. Анысы кандай, ошо Арстан Алай кыргызчылыкты сиңирип алып, теңирдин ыйык уулу Арстан Алай кыргызчылыкты бүтүрүп алып, сиңирип алып, адамзаттын огун кармады деп ааламдан берилген. Эми ошондо сиз сиңирип алсаңыз, анан улуулукка гана өтөсүз. Ошон үчүн илим биринчи, анан ишеним пайда болот, анан дух көтөрүлөт, анан аткарылат. Бул сыйкырчылык. Сыйкырчылыкты деле окуганда. Мына энергия өтүп атабы, духуңуз көтөрүлүп атабы, уктап калып атасызбы? Бул сыйкырчылык. Адамдын анатомиясы башкага өтүп кетти. Же живой арбай деп койсоңуз болот. Жогорку высшие силы. Бир адам уже высшие силы. Бул ар улутка бериле бербейт, урматтуу улуу журт. Себеби бир улут дүйнөгө ок болот, ок мынандай. Ось, анан ошого анан дүйнө айланат. Кудай буйруптур. Анан ушунчу болуп атпайбы дегендей эле ушу жердеги адамдар эле ошону буйруп атат азыр. А бирок кыргыздын ыйыктыгы, улуулугу улутка бөлбөгөндүгүндө кеп болуп атат. Ушинтип болушун айтсак, сиздерде бул каныңарда, ичиңерде, түшүңөрдө болуп аткан нерсе. Түшүнүүңөрдө себеп жерде айтылат. Арстан Алай бул дүйнөнүн өпкөсү дейт. Могу тоодой эле элестетиңиз. Тоо көрүнүп турат, тоодон бир энергия чыгып турат деп элестетиңиз. Ал Арстан Алай бул дүйнөнүн абасы. Же Арстан Алайдын акылы элдин жүрөгүндө жашап жатат. Же Арстан Алайдын сыйкыр аурасынан от, суу, таш, аба амал программалат. Абаны сиз арга система алганда сизде да өсүү болуп атат. Бир ок КТР эле бир жерден телекомпания бир жерде, бирок болгон үйдөн тартып аткан сыяктуу эле бир адам түзөт экен дагы, анан сүйлөгөндөр түмөн, түзүүчүсү бирөө деп берилет. Анан ошону эле
мен ойлогондо эле сүйлөп атат дейт. Ооба, сиз ойлогонду сүйлөп атам. Бирок сиз кайдан алып атасыз ал ойду? Абадан. Абада өмүр булагы, келечек чырагы, жаңы идея, ден соолук, мына ушунун баары абада болуп атат. Ошону жаратып жасап атабыз. Жаратуучулук деген ошол. А эгер жаратуучулукка өтпөсөң, жашоонун жеми болосуң. Ошондо анатомияң эмнеге иштеп калды? Бутуң мына ушу жашоонун улуу деп чуркап жүрөсүң. Журналисттерди издеп барбай, ай чыгарбайсыңар буну. Байке пул. Ой, чыккан гезитиң итагиле чыгып атат, мен пул салбасам деле. Бир бетине бир махабат дастаны деген бирдемени чыгарып атасың, окурман окусун деп. Аны редактировать эткен бир сотрудникке деле акча төлөп атасың да. Бул илимди бекер чыгарып койсоң болбойбу? Мен жазып берейин. Жок, болбойт. Пул. Тобо. Арбайлар эми жазалайт андай адамды. Көргөнбүз биз ошо депутатына да, президентине да каттарды жазганбыз. Бул буйрукту аткарбагандар асты түрмөдө, аркасы, баш аягы жок, качып жүрөт. Улуу кишилердин айтаар сөзүн айтып кое берем. Улуу дүйнөдө бийлик жок. Бийликке карабайт, алар тетирсинче карапаямды адамды карап мындай байырлайт, кастарлайт карапайымды. Анысы кандай? Ар адам азыр адамзатты агартууга күрөшүш керек. Элчилик кылгыла деп атканыбыз ошол. Кутулуп кетпейсиңби сен? Мына анатомияң башка кызматтан бир кутулуп кетпейби? Ааламдык кызматын билбегенден кырсык болуп атат адамда. Кырсыктан кутулгуң келеби? Арыгаң жок, эртең мантра жаттайсың. Келме айткандай, арыгаң жок. Себеби өзүңдү өзүң боёочу, эскини өчүрүүчү, жаңыны аткаруучу, программалаштыруучу. Сөз, сыйкыр, ачкыч, курал, мындайча айтканда. Бул жалгыз мантра сөздөр. Ал энергия сиңет да ошол аткарылып берет. Арыгаңар жок, илим аласыңар. Бул чындык. Мына талкуу кылып көрөлү. Мейли сен пендечиликте мына корпусуң, аял эркек пенде бойдон жүрө берсин. Барар жагыңды кара, эмне табасың? Сен пенде корпусуңду жаратуучулукка, периштеликке, улуулукка алып өт. Анда эмне табасың? Карайлы. Эки жолду. Жомоктогудай. Периштеликке өтсөң сен, улуулукка өтсөң, сен жок дегенде сенде улуу маданият пайда болуп атат. Улуу түшүнүк пайда болуп атат. Улуу сыпат пайда болуп атат. Күнүгө бир астан болсо карышпы, арышпы өсүп барайтасың. Ошол энергия иштеп атат. Жашарып атасың, нурданып атасың. Оорубай калып атасың, кырсыктан кутулуп атасың. Себеби Кудайдын кызматын кыла калдың, сен кырсыктан кутулбадыңбы? Оорубай каласың. Оор эмнеде болгон? Өлбөй каласың. Мына улуулукка өткөндүн көп кырын өздөштүрөлү. Элге жолуксаң сенин сөзүң башкача, сенин жүзүң башкача, сенин турпатың башкача, сенин түсүң башкача. Бийик, жол башчысың сен. Ааламдын астындаксың. Сен улуулукка өтүп алсаң, илимиңди алып, калыптанып. Ааламдын, Алланын, арбайдын астында жүзүң ак. Адамзатты сен жакшылыкка үндөдүң. Жардамың тийсе тийди, зыяның тийбеди. Оозансаң сен улуулукта оозандың, уят сөздү оозанбадың. Сен жакшылыктын жарчысы болдуң. Жамандык айтпадың. Жакшыга үндөдүң сен. Өстүрдүң, куткардың. Мына жүзүң ак. Табияттын астында, көзгө көрүнбөгөн, көрүнгөн дүйнөсүн жүзүндө. Жүзүң ак, жаның ак, таның ак. Сен пендечиликтен чыкпа азыр. Карабай деп эле жүрө бер.
сүйлөгөнүң ушак, арыздашуу, атаандаш, ар жагы эмне? Утурумдуктан денең ууланды. Утурумдуктан барып арамиш астанаңа жайгашты. Андан ары ажал отуна түртө салды. Карыдың, кысылдың. Эң башкысы азыр улуу күчтөрдүн жерге түшкөнүндө өтө өткөл ылгоо мезгил болуп аткан кезде. Кана, урматтуу улуу журт. Кайсынысы оң экен? Улуулукпу же утурумдукпу? Же периштелик сыпатпы же пенделик сыпатпы? Же кулбуз дегендей баягы кул сезимден чыга албай жүргөн оңбу? Же кут ой сыпатка, кут ай сыпатка калыптанган оңбу? Мына көз көрүнө. Эмненин түйшүгүн тартып атасың сен? Көр пендечиликтин эле түйшүгүн тартып. А мен эмненин түйшүгүн тартып атам? А мен эмнени ойлоп атам? Мен ааламды, адамзатты, табиятты, кыргызды, энени, атаны башыма не деген ой келип, не деген ой кетпейт? Эмне деген көрүнүш көрүп, эмне деген кереметтер өтпөйт? Эмне деген багыттарды гана таап бербейм мен адамзатка. А башка баш жөн эле бир майда түйшүктү өзү үйүп алды. Өзү жаратып алды, өзү жасап алды. Кысылып кыжаалы болот болуп, ууруну пайда кылып алды. Анан отурат, колум ооруп атат. Көрдүңүзбү, ошон үчүн бурулуш кылыңыздар. Өлүп кутуласыздар же өсүп кутуласыз деген ошол. Мына тараптарын карап көрөлү. Эң башкысы жаныңызга сиз жоопкерсиз, таныңызга сиз жоопкерсиз. Биз балам деп ойлоп атасыз да, сиз кетсеңиз балаңыз деле калат. Түштүктүн сөзүп айтканда башкаңыз да калат. Эриңиз башка аял алат. Тапканың жыртылат. Асмандан ревновать этпейсиңби жаныңа, эртең ааламга чыкса? Өлүм башыңыздарга келип көргөн эмес. Мына менин башыма нечени өлүм келип көргөн. Оор жарадар болуп, ошондо өлүп калат деп атат врачтарчы. Туугандарын тапкыла дейт. Ошондон ой болот экен, бир доли секунд, эмне мен жакшылык кылдым, эмне жамандык кылдым бул жашоодо деп. Сиздер ошондой жаман күндөрдү көп элестетип да көрүңүздөр. Мен эртең кайда барам, чындап эле эмне жакшылык кылдым мен? Эгер пендече жүрсөң, сен абаны булгап атасың. Ушак айтып адамдарды булгап атасың. Табиятты булгап атасың. Зыянын гана тийип атат. А периштелик сыпатка өтсөң, сен агартып атасың. Табият сен жандуусуң деп. Табият сен кышыңдагы, жазыңдагы нурдуусуң деп. Ичиңен түшүнүп атасың, гармонияда болуп атасың. Табият бул сенин утушуң деп. Табият сен ыйыксың, улуусуң деп. Арбай сен тириксиң деп. Ааламдык бир сыйкыр күчсүң деп. Ааламды бир чексизсиң деп. Сени сураганга менин акылым да жетпейт деп. Мүмкүн эмес, аң сезимим жеткенге деп. Мына улуу түшүнүктөгү адамдын аң сезимин азыр окуй албайсың. Анан ааламды кантип окуйсуң? Мына сен ошентип башка гармонияда аны актап карап атасың. Адамды ыйык, улуу деп атасың. Кой, ушунун көңүлүн оорутпайын. Ээсин сыйлап итине сөөк бер. Ээсин жаратуучу асманда бир ээси бар. Адамдын ата теги арбайы бар, кудайы бар, жөлөмөгүчү бар. Мен аны кантип көңүлүн оорутам? Биринчи мээрим төгөйүн, өстүрөйүн, анан болбосо анан соттойүн. Анан жемелейин. Мына урматтуу улуу журт. Мына корпусуңуздарды эле элестетиңиздер. Ушуну аябай мээңиздерге түйүңүздөр. Мурун аял эркек дегенди кийип иштеген. Азыр эгер аял эркек деген эскиле түшүнүктө жүрө берсең, мен бир байкушмун. Же эркекмин деп эле кыйынсынып эле кысылагандуу, акылдуулук менен жүрө берсең, эртең өлүп каласың. Сен эне сыпатка өт. Сен жаратуучулукка өт. Сен элдин баарын тегиз кара, улутка бөлбө, динге бөлбө. Сен улуу сыпатка отур. Сен куткарып кал аны. Ошо эски рамкасынан, эски көрпендечилигинен. Жаман адам жок, жан дүйнөсү жардадан бар. Какша кулагына куй. Алда
куткарып кал. Касиеттүү адам ким? Касиеттүү адам бул жөн эле бир көрүнүш көргөн адам эмес, ал бир линияга илинип илинбей эле жүргөн адам, өз жолун таппай жүрөт. Касиеттүү адам бул ар бир адамдын тилин тапкан адам. Мына сен универсал бол, универсал. Күлүмүш бол, духун көтөр, көңүлүн табаны дагы. Өйдөлөт, өзүн тааныт. Ата тегин арбагын сыйлап кой, жөлөмүгүчүн сыйлап кой. Алар абада көрүп турат, сенин оюңду окуп туруп атпайбы, сенин ишиң эмес. Анан каяктагы дин, ал калып атпайбы, ал эволюционный этап. Ал 1-класс, 2-класс, ал бир болгон бир кез, ошол калды. Азыр адам ошол сыпатка жетиш керек болуп атпайбы. Сен өзүңдү пир тут. Өзүңдүн керемет касиетиңди иштет. Сен өзүңдү тааны. Жаның асмандан келген улуу бир керемет. Таның ошону ээрчисин аркасынан, көлөкө сыяктуу. Ошонун кызматын кылсын. Сен жаныңды тааны, кызматын тааны, анын кереметин өстүр, касиетиңди бак дегендей. Касиетти кантип тутунам деп өткөндө биз ушу илимдештерден талкуу кылып атсак, бир кыз айтып атпайбы, ушу кантип тутунам деп эле ойлонуп турчу элем дейт. Көрсө жаны өзү касиет турбайбы дейт. Ооба, ошо периште өзү касиет да, арбай өзү бир касиет да. Улуулук өзү бир касиет да. Улуулук сыпатың эле тутунсаң, сен ошондо эле касиеттүүсүң. Мына, бардык адамдын тилин тапкан адам касиеттүү болсо, демек ошо улуу түшүнүккө жеткен адам баарынын тилин табат да. Ошентип могу телоңуздарды алмаштырыңыздар. Баягы масло алмаштыргандай, мотор двигатель алмаштыргандай. Эгер эскиче жүрсөңүздөр ооруп каласыздар, кырсыгып кыйналып каласыздар. Жашоонун жеми болуп каласыздар. Ошон үчүн эскиче жашаган эл, мына кыргызды тез оңдобосок болбойт. Ошол жер, ошол адам банкрот болот. Ар тараптан кырсыктайт деп берилет ааламда. Улуулук өтсөңүз, күнүгө ачылыш, сиз ааламдын ишин алып баратпайсызбы? Кудайдын ишин алып баратканда Кудай сиз үчүн кызматта. Күнүгө ачылыш, күнүгө жаңылык, күнүгө жакшылык, күнүгө жакшы адамдар, күнүгө жакшы сезим, күнүгө жаңылык эле болуп турса, жаңы нерсе келип турса, эски өсүнөн өсү жуулуп кетип атпайбы? Ошол аял эркек деген эски түшүнүктөн, ал жашоодон чыгыш үчүн күнүгө ачылыш, жаңылык кылып турсаң, ал өзү эле калат. Сен кичинеден жылып кете берсең, чыккан тоос көрүнбөй калбайбы? Мындай эле жол бассак деле. Аны сыңарындай ошо өсүп кете берсеңиздер, ал эскичилигиңиздер өсүңүздөн өсү эле калат. Аны күнөө деп, аны өсүн кыжылып ойлобоңуз. Ал жөн эле басып өткөн бир тарыхыңыз. Ал жолду да басып өтүшүңүз керек эле. Мейли ошо намаз окуп жүрдүңүзбү? Мейли өйдө ылдый урундуңузбу? Мейли турмушуңузда өйдө төмөн болду. Ошону көрүшүңүз керек эле. Ал жөн эле сабак. Ал сизди өстүрдү. Ал сизди бышыктады, ал сизди бышырды деп түшүнүңүз. Күнөө жок өзү. Акка жыгылсаң, өзүңдү таанысаң, кызмат кылсаң, күнөөң кечирилет. Күнөө жасаган адам жаман эмес, жан дүйнөсү жарды деп эсептелет. Мына урматтуу улуу журтум. Ошентип мынабу тело, анатомияны аял эркек көрүп, жан кетип, периште арбай сыпат келген кезде, анан бул бөйрөк жашоого мээрим төгүп турбаса ууланат деген ошол. Андан улуу жан кийгенден сен жашоого өзүң эле мээрим төгүп атпайсың. Сен улуу түшүнүк өткөндө табиатты таанысаң, табиатты ушунча жакшы көрүп атасың. Адамзатты таанысаң, баарыбыздын жаныбыз эле асмандан келген да. Эртең ошо жака жетет да деп эле мээрим төгүп атпайсың. Ошондо бүйрөгүң ууланбай, ал чыныгы кызматын кылганда эле ууланбай калып атпайбы? Бооруң могу эки дүйнөгө боек берип жан киргизип турсаң оорубайт. Оорунун пайда болушу жана айыгышын айтып атам. Чын эле боек берип атпаймынбы мына? Ой адам, бул жаман эмес. Бул жан дүйнөсү жарды адам. Бул жакшы. Бул периште, бул улуу деп боеп атпайсызбы? Арбай тирик деп боеп атпайсызбы? Могу жашоо эми бейиш болот деп боеп атпайсызбы? Чындыгында ошол болуп атпайбы? Мурункуң тозок болгон эми азыр жомок өт болуп атпайбы?
Мына урматтуу боло журтум. Элчиликти мен элге өткөрүп койдум. Азыр эл угуп алып бирин-бири окутуп атат. Таксидеби, көчөдөбү. Ушинтип өтөт энерге, этап болуп өтүп кете берет. Эң башкысы ошо коддорун таап, жолдорун таап берсең эле эл ал ичиндеги канындагы таппай аткан эле бир суроосуна жооп тапты. Ар жагын өзү окутуп кетет, ичинен ичи өзү окуйт. Ошентип эски түшүнүүңөрдү жойгула. Кул сезимден, сыйынуудан, куру коркунучтан чыккыла. Өлүмдүн эшигин жапкыла, өлбөс болгонго аракет кылгыла. Кысылбасаң, кыжаалат болбосоң, бошалып жүрсөң, жаман нерсенин ар жагын көрсөң, адам улуулук өтүп атпайбы мына? Арбайлык сыпатка, периштелик, улуулук сыпатка. Ошо кезде удар болуп турат сизди бышырыш үчүн. Ар бир ошол табияттанбы, жакынданбы, жакшы көргөн адамданбы, ишенгенденби, саясаттанбы? Бул удар экен деп кете берсеңиз эле, демек кырсык деле жок экен. Ал жөн эле сизди бышырган удар. Эгер ал жерден чымчылап сайгылабаса, сиз өспөйт элеңиз да, изилденбейт элеңиз, илим албайт элеңиз, улуулукка өтпөйт элеңиз да, өйдөлөбөйт элеңиз да. Мына ошентип ал жөн эле бир удар деп түшүнсөңүз, сиз өлүмдү жаап коюп атпайсызбы? Мына анан жараткан, сиз мээрим жаратып калсаңыз, өлүм сиз менен түбөлүк коштошот. Адам өлбөс болот. Эми өлбөс жок дегенде бир 500 жыл жөн эле жашайт. Карыппы? Жок, ошо 40 жаш курагында. Себеби ошондо бир чоң керемет иштейт. Мына урматтуу боло журтум. Ошентип сиздер өзүңүздөрдү таануунун көп кырын таап беришим керек. Ошо көп кырын тапкан кезде анан сизде бир чоң керемет иштейт. Чоң энергия иштейт. Өзүн таануу деле бул өзү жеңил эмес, оңой эмес. Шу эртеден көрөрмандар суроо узатты телефондон. Ошо оператор менин жардамчы кыздарымы алып, алынын келишинче ошо жазып калганына эфирден да жооп берип аткандар, өз телефонунда берип аткандар. Ошого жооп берели. Ысык көлдөн Баканбаевадан Ырыс. Кайып дүйнө боюнча түшүнүк берип коесузбу? Эми кайыпчылык бул өзү кыргызчылык. Кайып дүйнө деген бул нике кайыптан, өлүм кайыптан, кайыптан илим буйрулат, кайыптан нике буйрулгандан турмуш курулат. Ошон үчүн нике деген бул ааламдык ант, шарт дегендей эле ошол мен сүйлөп аткан сөздүн баары эле ошол кайыптан берилген. Бул эми кыргызчылык өзү кайыпчылык деп түшүнсөк болот. Түш деле, түш аян деле, керек болсо жашоодо төлгө белги деле ошол кайыптан берилет. Караңгы дүйнөнү ошо кайып дүйнө десек болот. Анан эми сиздин түшүнүңүздө кандай түшүнүктө жөнөттүңүз? Бул эми өтө чоң суроо, буга өтө ушул мен сүйлөп аткандын баары эле ушул кайыпчылык, кыргызчылык. Хадича Бишкектен сизге ыраазычылык алтын доор келдиби? Бирөөлөр эми келет дейт. Ыраазычылыгыңызды кабыл алдым. Ошо ким мага ыраазы болуп атса, демек түшүнүгү бийик деп ойлойм, түшүнүп атат деп, өсүп атат деп ойлойм. Мен ошол сиздердин өсүп атканыңыздарга мен ыраазымын. Алтын доор келди. Аттады улагасын. Эми алтын доор деген сөз өзү бул бейиш. Мына жан дүйнөң тынчыса, сиз өсүп туруп. Ошол алтын доор. Алтын доорду адам ошо Кудайдын жаратуучу ролун адам аткарганда алтын доор курулат. Сиз ошол жаратуучулукка жеткенден анан алтын доор курулат. Бул алтын доор келди дегенде эле бир заман келди эмес. Адам өзү куруп чыкса ошондо алтын доор болот. Көкүрөктүн тынчтыгы бул бейиш. Ошо көкүрөк бейиш болсо, бейпил болсо, көкүрөктүн тынчтыгы бул бейиш. Ага өсүп жетилиш керек, калыптанып жетилиш керек. Ошо бейиш өзү алтын доор.
Могу ачык замандагы бейиш бул алтын доор. Анан түшүнбөгөн адамдар айта берет, эми анан келди, анан 3 жылда өткөнбүз, анан 5 жылда өткөнбүз. Ошо сүйлөөрдөн мурун өтө мындай анализдеп, нечен жолу керек болсо оюңду, сөзүңдү соттоо бичиңен анан сүйлөш керек. Келди де келген менен адамдын ар бирине келет бул. Себеби өзү калыптанмайын ал ар бир адамга келбейт. Эң негизгиси башталды. Доор талабы башталды. Мыйзамы түштү. Огу ошу арстаналай отурду. Энергияга калыптанды. Калган эми адам калыптанып өтөт. Ар бир адам. Калыптанып деген баягы бир кирпич заводдо деле кирпичтин формасы бар сыяктуу ар бир адам ошондо адамзат бир мүнөзгө бир идеяга өткөндө ошону алтын доор деп коет. Азыр 1000 кыял болуп атпайбы? Бир мүнөз эмес, бир кыял эмес, 1000 кыял. Ошондуктан мындайча айтканда курула элек. Ооба мыйзамы түштү, келди. А бирок курула элек. Ар бир адамдын көкүрөгү тынчыганда анан ошол бейиш болот. Ошол алтын доор. Мунара. Мунар. Кыш болбойт дедиңиз эле. Бул абдан жакшы суроо. Буга эмдигиче акылың жетпесе, өтө пассың. Улуу кыргыз жакшылыктын жарчысы. Мен жалган айткан жокмун. Мен чындыкты айттым. Бул сөзгө көбүр баягы кыргызда штан деп коет го. Штанын тарта албаган кемпир да күлдү да. Эмнеге дегенде бул өзү сыйкыр сөз. Ошол сөздөн кийин адам күлдү, көкүрөгү ачылды, бир коду ачылды. Анан адамдын кырс мүнөзүнөн кыш пайда болгон. Адамдын жан дүйнөсү өспөсө табиятта кыргын, кырсык, кыйынчылык, оору, суркоо боло берет. Себеби адам өтө чоң энергия турбайбы? Чоң касиет турбайбы? Табиятты сактап туруучу касиет адамдын өзүндө болот. Ошо сиздин көкүрөгүңүздөгү муз кетсе, эски түшүнүүңүз кетсе, тозооңуз кетсе, кыш жойулат. Бул болбойт. Барып кыш жойулат. Себеби сиздин атаңыз төрөлгөн, ааламдан түшкөн мезгил болсо, шым көйнөгү жок болсо, кыш болсо кырылып калбайт беле. Табиятта башатта бейиш болгон. Адам жаратуучу болгон. Ошо касиетин жоготкон кезде анан кыш, түйшүк пайда болгон. Кыш өзү тозок. Бул болбойт, жойулат. Бул чындык. Арактан кантип арылабыз? Арак мунун өтө көп кыры бар. Ушу Кудай өзүнүн илимин түшүргөндөн кийин адамзатты улуулукка калыптандыруу учурунда бир 27-30 кырсыктын башын жаздырткан. Ден соолугунан, ишинен, малынан, пулунан, бала чакасынан, пикир келишпестиктен, өңүнө өтө суу көрсөтүп коет, сөзү кунсуз болот, өтүмсүз болот. Ичкилик себеп болот деп ошонун ичинде бар. Бул бир кыры. Ошол адам кырсыгып атат. Ошонун үй бүлөсү, энеси, аялы өзөк ордун таппаганда ошо бала чакасы же эри же үй бүлөсү ошонун. Ошон үчүн сиз оңолсоңуз ал өзүнөн өзү токтойт. Бул чындык, бул жагын караңыздар. Экинчи, ошол адам өтө өзү энергиялуу, касиеттүү. Эски жашоого батпай атат. Бул экинчи кыры. Бир нерсени издеп атат. Үчүнчү, ошол адам өзү слабый. Кыр-кырын караш керек мунун. Анча-мынча могу улуулук өтүп аткан удар болуп атса, ошо утурумдук рахат менен эптеп сактанып атат, эптеп күн өткөрүп. Ал болбойт. Азыр ушундай улуулук каптап келатса, немис каптап келатса, арак ичип жатып алып коргоном дегендей болуп атасыз. Сиз өзүңүздү жаратыңыз, ошо ичкилик адам, же ичкен адам. Ичпейм деңиз. Мен утурумдук рахат, мен денемди уулантат экен деңиз. Мен ушу улуулукка өтө албай ушул болуп атыпмын деп өзүңүздү жаратыңыз, жасаңыз. Мунун аягы ошол 3 кыры, 4 кыры үй бүлөсүн кырсыктырып атат. Үй бүлөсү өспөгөндүктөн ошо кырсыктын бир кыры. Сиз өсмөйүн баары ошо бала чакаңыз оңолбойт. Анан экинчи кыры ошол эми өзүнөн көтөрө албастыгынан, анан бир кыры мүмкүн ошо энергия кысып атат. Ошо кыргырын карап көрүңүздөр. Бул калат. Кийин аракта адам оозонбай калат.
Себеби улуу рахатка өткөн кезде аны өзү каалабай калат. Мына улуулукка өткөн адам ушак айтпай калат. Улуулукка өткөн адам жаман сөз оозанбай калат. Улуулукка өткөн адам барып унчукпай деле калат. Унчуккусу да келбейт. Мындай көңүлүм тартпады дегендей эле бул арак барып калат. Сигарет да калат, наркотик да калат барып. Адам өсүп кеткенде. Апам дүйнөдөн кыйналып кайтты. 40-ка чыга эле түшүмө мага келип жөлөнүп атат. Өзүм да рак кожа менен ооруп жатам. Буга чейин түшүмдө дагы менин колумдан суу ичип атыптыр. Бул мындай. Ушул арбайлардын түшкө киргени, колдогону, коштогону, белги бергени болот. Ушуну жакшы түшүнүңүздөр. Белги берип атат, ишарат кылып атат, сизди колдоп коштоп атат. Сиз эчтеке болбойсуз, сиз айыгып кетесиз. Сиз ушу эфирди калтырбай көрө бериңиз. Рактан адам айыгат. Бул мен 100% гарант берем. Чоң түшүнүк өтүп кетсе эле ал мына эмоциядан ооруп атат, кысылууга жаалачылык. Ал чоң түшүнүк өткөн кезде ал нурдануу эле баягы бир ток келип атат деген сөз да. Ал ошо энергияны туурага иштетип ийсеңиз эле айыгасыз. Келиңиз мен ага, сизди айыктыра алам. Бул чындык. Тетирисинче сизди коштоп, колдоп берип атат. Жөлөп даяп атат. Андан кийин эфирден күтүп көрөбүз. Ыраазычылык, ийгилик сизге. Бишкектен ырыгыз. Мен да сизге ыраазымын. Нарындан Тазабек байке караңгыда кара мышык түшүмдө көрөм. Мышык өзү жакшы эмес. Мышык, эчки, түлкү түшкө кирсе бул кырсыгуу болот. Изилдениңиз. Түш бузулдубу? Жаман түшпү? Кээ бир жакшы түштү, кээ бирлер жаманга жоортуп болот. Телефон бар, WhatsApp бар, Facebook'ta барбыз, түшүңүздү жоорутуп алыңыз. Эгер жаман түш болсо, чындап чечилиши, анда сиз бурулуш кыла калыңыз. Түш ошо эскертет биринчи баягы ата эне деле баласын ургусу келбейт, кырсыктыргысы келбейт. Анысы кандай ошо аалам күчтүү, Кудай арбай деле адамды жөн эле бурулуш кылуу үчүн түш берет. Ошо бурулуш кылып, кайсы жерден кемчилик кылып атам деп бурулуш кылсаңыз, ал түшүңүз оңолот, ишиңиз оңолот. Анан ошо түшкө өтө маани бериңиздер. Бул түш периштелердин тарбия сабагы. Түш бул Кудайдын окутуучу эң жөнөкөй ыкмасы. Мисалы түштү сиз көрдүңүз, ошончолук ишенимиңиз болот да, түшүмдө моундай болду эле, мындай болду эле деп. Мана ошол өзү түштөн сиз качып да кутула албайсыз. Бул түш башкы этап, окутуучу этап. Түшүңүздөргө өтө маани бериңиздер. Анан ушул элдин өзүнөн сабак алам дегендей, ошо келип кеткен чалгандардан да сабак алууга туура келип калат мага. Анан өздөрү айтып калат ушул утурумдукка түшүп кетпейли деп, улуулукту бек сактап атабыз деп. Анысы кандай ушу улуулугуңуздарды сактаңыздар, улуулукка калыптаныңыздар, урматтуу улуу журтум. Энелик сыпатка, арбайлык, периштелик сыпатка, ушу дене иңистерди башка жан кийди деп, ошо күн сайын ачылыш, бурулуш кылыңыздар. Бул дүйнө эли таппаган жол. Бул кыргыз чыйрыс салып берет. Кыргыз адамзатты сактап калат, куткарып калат. Ошо куткаруучу кызматыңыздар кут болсун. Кыргызга түшкөн кут болсун. Теңирге, көккө, көк асман ээсине, Алла Таалага, Теңирге, Адам атага, арбайларга, ушу кызмат кылган периштелерге, ушу алайда дагы бир ушул илим баян алып, күрөшүп, жазып, тартып аткан адамдарга биз ыраазычылык билдирели. Ошолор дагы бир кара түйшүгү менен башканы жаап коюп, башкага акылы жетпей, башкага көңүлү чаппай иштеген адамдар бар. Анысы кандай ошо Кудайга, Теңирге биз ыраазыбыз. Ошону биз сиңирип алып, калыптанып, адам сыпатка, улуулук сыпатка калыптанып, ошо адамзатты сактап, ошо сыпатыбызга калыптанып калалы. Пайгамбар ментиптир деп эле жүрө бербей, ошо пайгамбар дейбизби, Кудай арбай дейбизби, ошол бийиктик сыпатка калыптаналы. Көкүрөңүздөрдө кыш кетсин, көкүрөңүздөрдө муз кетсин. Ошо жан дүйнөң өссө түшүң оңолот, түшүң оңолуп ишиң оңолсун. Көкүрөңүздөрдө ошо бейпилдик болсун, бейиш байырласын.
бир адамдын жарыгы бир айылга шам болот дейт. Ошо менден өткөн энергия, эфир аркылуу өткөн энергия, ошо качкан касиетиңиздерди үйгө байырлап, ишиңиздерде оңолуу болсун, духуңуздар бийик болсун, маанайыңыздар бийик болсун. Ошо жаңы доорду күлүп, жайнап, бир секундту, ар бир секундту рахаттанып жаша дегендей, ошо рахаттанып улуу рахат менен жашаңыздар.